Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана YouTube колдонуучулар, барыңыздарга жагымдуу маанай тартуулоо менен биз Ринг Шоу программасынын кезектеги чыгарылышын баштоо алдында турабыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызматыңызда Бектур Жумабаев. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул программанын алкагында белгилүү инсандар ортосунда мыкты сонун таймаш жүрмөкчү. Демек, бүгүнкү чыгарылышыбызда дагы белгилүү инсандарды чакырганбыз. Кызыл Бурчтан, менин оң тарабымда эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызы. Кош келиңиз. Рахмат. Гүлназ эжекебизге атаандаш болуучу инсан. Ош шаарында, деги эле Кыргызстанда мыкты алып баруучулардын бири, тамада шоумен Аман Ибраев. Кош келиңиз. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин атаандаштар даяр, өзгөчө маанай менен чогуу болуңуздар, баштадык. Урматтуу атаандаштар, алгач бири-бириңиздерге психикалык атака жасашыңыздар керек болот. Гүлназ эжеке, сизден баштайбыз. Башта. Күлбөй башта. Ой, баштайлыбыз. Сындырып салам дедиңиз. Эмнеге жакшы? Так. Бурап турган сындырам да. Түсінікті. Аяғындағысы түсінікті болды. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин атаандаштар даяр, чогуу болуңуздар, баштадык анда. Ринг Шоу программасынын 4-чү чыгарылышы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Аман Ибраев жана Гүлназ Чыныбек кызы атаандаш болушат. Урматтуу атаандаштар, алгач мен берген 10 суроого 1 мүнөт ичинде бат-баттан жооп беришиңиздер керек болот. Гүлназ эжеке, сизден баштадык. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Кылдарбекова Гүлназ Чыныбековна. Туулган жылыңыз? 1988 жыл. Туулган жериңиз? Мырзеки айылы. Жашоодогу сиз жете элек максат? Максаттар көп. Сиз жактырган тамак? Плов. Сиз жактырган адамдардагы сапат? Жөнөкөйлүк. Кайсы тамакты мыкты жасайсыз? Плов. Сизге жаккан автоунаа? Kia Sportage. Сиз жактырган түс? Кызыл. 100 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Токтогул сатылган. Биринчи мугалимиңиздин аты жөнү? Чолпон Сулайманова. Кесибиңиз боюнча кайсы адистикти аяктадыңыз эле? Журналисттикти. Кыргызстан сиз үчүн? Менин эч нерсеге алмаштыргыс кооз мекеним. Азаматсыз, эң сонун. Аман мырза, кезек сизде. Жогорудагыдай эле суроолор. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Ибраев Аманбек Кайпович. Туулган жылыңыз? 1981 айтпайм. Туулган жериңиз? Ош шаары, Кара Суу району, Фуркан айылы. Сизди курчаган адамдар кандай сапаттарга ээ болуш керек? Адамгерчиликтүү. Сизге жаккан тамак? Манты. Бул жашоодогу эң чоң максатыңыз? Ийгиликке жетүү. Сизге жаккан автоунаа? Toyota. Instagram бул сиз үчүн эмне? Азыркы учурдагы жатканда булак. Булак. 20 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Толук колдо. Бул жашоодо сиз окуган акыркы китеп? Хадистер. Кайнатаңыздын туулган күнү качан? 1953 жыл. Мен билгенден 13 июнь болсо керек, башынан билген. Болсо керек, э? Кесибиңиз боюнча кайсы адистикти аяктагансыз? Англис тилин мугалим, ошондой экономист, эки Билиңиз бар. Кыргызстан сиз үчүн? Экеним. Азаматсыз. Алгачкы 10 суроону биз атаандаштарга берип алдык. Демек, биринчи раунд. Урматтуу атаандаштар, ар бир раунддун ичинде 3төн суроо болот. Сизге 3 суроо, сизге 3 суроо. Мен сизге суроо берген учурда сиз жооп бербей турасыз. Билсеңиз дагы жооп бербеңиз. Бул раунддун ичинде логикалык суроолор жана башка кандай суроолор берилмейт. Жардам берсе да болбойбу? Жардам берсе да болбойт. Демек, баштадык. Карындаш катары. Логикалык суроо. Так. Караңгы түндө автобус бара жатат. Жамгыр түндө. Арткы номери канча эмес, кандай болчу, э? Жамгыр жаап атса суу номер. Суу болчу. Экинчи суроо. Деңиз саякатын эмне деп атайбыз? Деңиз саякатынбы? Деңиздеги саякатын эмне деп атайбыз? Круиз. Круиз деп? Круиз, азаматсыз. Кийинки суроо. Орган деп аталган дүйнөдөгү эң чоң музыкалык аспап кайсы өлкөдө жайгашкан? Бар. Кайсы өлкөдө бар? Орган деп аталган дүйнөдөгү эң чоң музыкалык аспап Кайсы өлкөдө? Кайсы өлкөдө? Так жообун билбейт экенмин да.
Италияда эмеспи? Италияда эмес, бул Европада. Бул Аман мырза билет экен. Баштанган. Бул Египетте болчу. Азаматсыз. Берилген 3 суроонун экөөсүнө туура жооп бердиңиз. Аман мырза, улантабыз. Куда сизге ким? Куда? Куда ким? Мен үчүн куда? Куда. Ооба, куда. Дагы. Куда менин башка жагынан алып караганда сизге ким? менин агамдын кайта кайнеси же болбосо эжемдин кайта кайнеси же болбосо болочок ушу балдарымдын кайта кайнеси болушу мүмкүн. Ооба, туура эле, бирок дагы бир тарабы бар. Куда сизге 100 эмес 1000 жылдык дагы куда? сиз көп эле тойлорду алып барып жүрөсүз. Бул тармакты жакшы түшүнүп болушуңуз керек. Эки сөз менен айтканда десең. Куда деген бул ким сизге? Кайната кайнеме? Кудагыңыздын күйөөсү болчу. Ай, ата ушу айттым неме? Эки Логикалык дейсиңби? Ооба. Эң чоң канаттуу Бүркүт. дагы Неме? Страус. Төкүш азаматсыз. Төкүш. Кийинки суроом, Россиядагы канаттуу аталган шаар. Канаттын атынан ат. Ооба. Да? Сейчас, подожди. Канаттуу атынан коюлган шаар. Лебединовка. Дагы бирөө. Орловка. Дагы Орел. Орел азаматсыз. Всё. Биринчи раундда сонун суроолорго биздин атаандаштар жооп беришти. Биз менен бирге болуңуздар. Экинчи раунд. Экинчи раунд, урматтуу атаандаштар. Бул раунддун ичинде кыскача сиздерге тапшырмалар берилет. Тагыраак образдар, мына ушул образдарга кирип өзүңүздүн актерлук чеберчилигиңиздерди көрсөтүшүңүздөр керек болот. Демек, Аман мырза сизден баштадык. Элестетиңиз. Аксакал сиз шаарга келдиңиз, айылдан. Шаарга келсеңиз, досуңуз Чыныбектин кызы көчөдөн жолугуп калды. Досуң? Мен да ошондо Чынбек. эме болуп калган боламбы? Ооба, кызы жолугуп калды көчөдөн, жолугуп калды. Эми айылдагы жаңылыктардан айтып беришиңиз керек болот. Кызым моне болуп атат деп. Демек, 1 минут убакыт Мен айыштам. баштадык. Кызым, Ооба. Бишкекте жүрөсүң. Ооба. Сен келгенден бери өзгөндө көптөгөн жаңылыктар болду. Өзгөндөнбү? Өзгөндө. Жакшы отурушабы айылда? Айылда баары жакшы. Гүлназ деген кызыбыз өтө знаменитый болуп кетип, элдин баары экинин биринин сөзү эле баары ордуна Гүлназ. Жок деле ырдайт. Дагы делеби? Качан барды ырдайт билбейм. Жок деп жүрөрсөң жок да табыш керек бирөөдө. Жоктон жок боло берет, баргыз керек бир жарымда. Ата. Шуну айтсаңыз. Дагы эмнени айтып берсем эми? Айылдагы жаңылыктардан айтып Айш апаңдар жакшы отурушабы? Айш апаң жакшы, мал сатып жүрөт. Балдар жакшы. Кыздарыңыз чоңоюп калса керек. Узат атсаңыз керек. Казакстанда ошол эле кагышаны. Майканы. Азаматсыз. Эң сонун. Экинчи тапшырма. Спорттук жөндөмдөрүңүздү текшерип көрөлү. Биз убакытка коебуз. 1 минут ичинде канча отжимания жасай алат экенсиз. Эмне? Макул. Бирок ооруп аттым эле кылтырым. Демек, бул жакка келип алсаңыз болот, ортого Аман мырза. Биз убакытты баштадык. Кеттик анда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 секунддан ичинде 21 жолу азаматсыз. Эң сонун. Буга чейинки эфирибизде Эмил Токтошев мырза 30 секунддун ичинде 8 жолу зорго жасаган болчу. Азаматсыз сиз. Ой? 8 жолу гана ооба. Азаматсыз. Айтпойчу ёмага. Ёма, Уятты. Болбойт да дейсиз. 97 килограмм болуп туруп мен мында отсам. Жасай билем, просто кол ооруп эле да. Кийинки тапшырма. Биз билебиз, сиз англис тилин жакшы билесиз. Азыр Гүлназ эжеге сизге чет өлкөдөн келген коноктун образын ойноп берет. Сиз шаарды тааныштырышыңыз керек болот. Кыргызча аралаштырып кетсеңиз да боло берет. Такай эле англисче сүйлөштүн кереги жок. Күлкүмүштүү болуш керек. Демек, Гүлназ эжеге сиз Америкадан кайсыл өлкөдөн келген
коноксуз. Баштадык. Hello. Hello. How are you? Where are you from? Very beautiful girl. I'm from London. London. Yeah. You are first time in Osh. Yeah. First So I time. will introduce my Asian town. Osh is very Asian town. It's a 3,015 years old. Every person not will be hungry in city of Osh. Why? The man is very handsome, very strong, and woman is very beautiful. I agree with you. Have you been in restaurants in toys? No. 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 Today will be a very great toy. Wedding? Yes, wedding. Wedding деген миллион It's beautiful. Now I will be there in speechman. Madam. The Tamada, yeah? Yes. And can you sing a song? Yes. If you sing a song, what's your price? Gonorrhea. Gonorrhea price, yes. How much? $100. Азаматсыздар. $100,000, $1000 деген. Wow, 1,000. $1,000. Эң сонун аман. For you. Сизге берген үч тапшырманы сонун деңгээлде аткардыңыз. Күнәзизге, кезек сизде. Элестетиңиз. Базарда картошка пьеса сатасыз. Десе. Анан Элестетип белемен. Билем деди. бир убакта бир эже келип сиздин ордуңузду талаша баштады. Бул меники деп айта баштады. Сиз жооп беришиңиз керек. Аман мырза ошол эженин образын ойноп берет. Демек, баштадык. Бул кандай уяттын жок экенсиз не? Бул менин жерим. Siz bugün de geliyor. Кандай бүгүн келдим мен? Siz bugün öyle görüyorsunuz. Бир Ben жыл gündü. берушүңүз болгон 3 күн жок болуп калдым, ооруп калып келбей калдым. 3 gün жоқ болсаңыз мен 1 айдан бери турам. Мен базаркомго барып бул месени алып келгем. Алдамчы не? 3 жылда күн жок болду, мени кандай бет жок кылсың? Анда siz башка меседе турган болсоңуз керек да буга чейин. Коюңузчу эми ар ким Рамазан айында, улуу Рамазан айында урушпайлы, талашпайлы, жашынакы жетише алайлы. Жашынак болуңуз. Эми бул место менен бүгүнкү жашообуз бүтүп калбайт. Эртең да урматсый болуш керек. Сиз бул жакта канча бош место турат? Менин клиенттерим бул жерге көнүп калышкан, просто издеп келишет мени. Сиз кандай бул өкмөттүн жери го? Сиз кандай сатып аласыз? Тааныштарыңыз күчтүү окшойт. Мен Сиз не сатасыз өзү? Бул жер жалаң картошка пияз сата турган жер. Сиздин товарыңыз картошка пияз эмес экен го? Өтпөйт бул жерден, өтпөйт. Сезон башталды дейсиз. Сиз мен жана тамада болуп жүргөнүңүздү көрүп жүрөм го. Эмне болду картошка? Орозодо сезон жокпу? Азаматсыз эң сонун, эң сонун. Аман мырза орундукту берет окшойсуз жөн эле. Бизде кетип каласыз. Азаматсыз, биринки тапшырма. Студенттик жатаканада көзөмөл кылган эжеке бар. Баарыбыз билебиз, ошол эжекенин комендант. Ошол эжекенин образында сиз. Так. Аман мырза кеч калган студент. Кеч калдыңыз сиз. Түнкү саат 10 болуп калды. Баарыбыз билебиз, 9дан кийин жатаканаңыз бөлөт. Демек, Аман мырзаны киргизбеңиз. Сиз киргенге аракет жасаңыз, ар кандай шылтуу айтсаңыз болот. Мондай болуп калды, мондай болуп калды. Демек, кетти. Ибраев, качан токтотосуң ушуну? Күндө кеч келесиң. Апамдар келип калып. Апаңдар келсе мага чалып туруп келет. Кафеге отуруп калып, кеч калып калдым, киргизип койгонмуш эже, үшүп атам. Кандай күндө эле ысык болуп калды, üşүбөйсүң эле. Ушундай силерге бир мындай не деп коет эле, наказание кылбасам, силер күндө ушул нерсени улантат экенсиңер. Бүгүн сыртта түнөйсүң. Жаз жай болсо мейли эле. Жаз жайлы болуп турбайбы? Кышта эже üşүп атам, киргизип койгонмуш эже. Азыр кыш эмес. Жыл мезгилинде алмаштырып калсың, кечке түнү менен көчөдө таап жүрө берип. Мынча таш боорсуз эже, киргизип койгуңуз эже. Сиздер эле балдарыңыз болсо керек. Менин балдарым мындай аталган убакыттан так келип атышат. Эми кээде ушундай обстоятельство болуп калат экен да, кеч калып калат экен эже, той болуп калды бир аз. Ошентип ачын айтпайсың. Тойдон пакет барбы? Пакет бар эже, пакет бар. Өзүмө керек да бирок дейсиз. Силер да студентсиңер, эми кичине мындай улууну урматтап кичине ос дегенге калтырып кеткиле, ол жабарга. Анан киргизейин дейсиз. Анан киргизейин. Короче. Азаматсыз. Убакыт өттү. Кийинки тапшырма. Жаңы келинсиз. Бирок эми кайнатаңыз менен маек курушуңуз керек болот. Сиз кайнатанын образындасыз. Кайнатаңыз сизге Instagram жөнүндө суроо берди. Мону кандай иштетет, мону кандай иштетет, сиз айтып беришиңиз керек. Багыт ушундай. Түшүндүңүз,
алгач сиз суроо бересиз, сиз жооп берип баштайсыз. Суроо берип, анан сиз айтып турушуңуз керек болот. Демек, кеттик. Анайса да жакшы салып турдуңузбу? Жакшы кызым. Как раз мен өзүмүн керектүү сен менен ушу биятты менен да. Чындап туруп ушуну биятты менен. Сурай бериңиз да. Видео 2 мүнөттүк. Эмнечи ошо 2 мүнөттү Инстаграмга бир жүктөсө болобу? Аны ата ал мурда аны 1 мүнөттүк эле жүктөйт болчу да, азыр да бир канал ачылган. Ошону ачсаңыз, ошол жака 2 мүнөттүк, 3 мүнөттүк, 7 мүнөткө чейин болуш керек. Жүктөсөңүз боло берет. Бирок аны бөлүп да жүктөсөңүз болот, жана паровозик деп коет го. Бирок анда просмотр көрүнбөй калат да. Сизге кандай керек болду? Просмотр көрүнүш керекпи же? Кирсе болду. Паровозик лайк эле чыгып тура турган бар, анан просмотр чыгып тура турган бар да. Эл көрүп турган болсо болду. Анда баш тартпай эле эме Башыңызды ортпай алып жок, сиздин башыңызды ортпай эле атпайм, паровозик кылып эле киргизип коелу ата. Кандай дейсиз? Болот. Мен өзүм киргизип берейин же үйрөтөйүн сизге? Үйрөт кайчы. Азаматсыз, вакыт бүттү. Вакыт бүттү. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин атаандаштар 2-чи раунддагы сонун тапшырмаларды мыкты деңгээлде аткарып беришти. Биз менен бирге болуңуздар. 3-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мына ушинтип 3-чү раундду баштап алдында турабыз. Урматтуу атаандаштар, дагы да жогоркудай суроолор, мына ушул суроолорго бат-баттан жооп беришиңиздер керек болот. 3-чү раундда Гүлназ эжеке, сизден баштайбыз. Убакыт ченелүүбү? Жок, 3 суроо жок. Ойлонуп жиберсем болот? Ооба, ойлонуп эле жооп бересиз. Кандай идиштен тамак ичкенге жана жегенге болбойт? Кандай идиштен тамак ичкенге жана жегенге болбойт? Сыныкпы? Дагы. Тамагы жок болсо тамак ичип жегенге болбойт. Жакындаштыңыз. Жакындаштыңыз. Тамагы жок болсо кандай идиш болот? Бош идиш. Бош идиштен. Азаматсыз. Кийинки суроо. Тешик чөнтөктө бир нерсе бар экен. Ал эмне? Тешик бар экен. Тешик бар экен. Кийинки суроо. Сокур инсан дагы бир нерсе көрөт. Бул эмне? Сокур инсанбы? Бир нерсе көрөт. Прям мындай түз маанисиндеби же? Бир нерсе көрөт экен. Мындай жан дүйнөсү болушу мүмкүн. Түзбү? Түз болсо анда караңгыдан башка көрбөйт, караңгыны көрөт. Бир нерсе көрөт экен. Эмне болушу мүмкүн? Бир нерсе. Жарык. Аман мырза, мен оюмча таптыңыз болуш керек. Жарыктыкпы? Жок. Дагы? Бир нерсе көрөт. Буну көз азиз эмес инсандар деле көрөт. Бирок көз азиздер дагы көрөт экен. Түш көрөт. Түш көрөт. Азаматсыз. Аман мырза, сизге суроолор. Эки төрөлүп, бир жолу өлөт. Бул Эки жолу төрөлөт, бир жолу өлөт. Адам да. Дагы башка. Жаныбар бирок. Төрөлө таптыңыз. Жаныбар. Эки жолу төрөлөт, бир жолу. Неме да? Тоок да? Тукум. Ооба, тоок. Тукум, жумуртка. Же болбосо бардык эле жумурткадан чыккан жаныбарлар. Кийинки суроо. Анын узун турасы жана тереңдиги, бийиктиги жок. Бул бирок аны өлчөгү болот. Узун турасы, тереңдиги жана бийиктиги жок, бирок аны өлчөгү болот. Аба эмес. Аба эмеспи? Аба эмес. Жер Жок. Жерди өлчөнгөн да. Анын узун турасы, тереңдиги жана бийиктиги жок, бирок аны өлчөгөнгө болот экен. баштама эмесми? 3 тама эмеспи? Жок, 3 тама эмес. Суу эмес экен да. Сонда жооп бериңиз. Анын узун турасы жана тереңдиги, бийиктиги жок, бирок аны өлчөгө болот. Бул убакыт, ылдамдык жана жумуш болчу. Опа, 3 жооп бар. Ооба, 3 жооп. Кийинки суроо. Иши жок кезде илинип турат. Иштеген убакта жайылып ачылат. Ал эми иштетилгенден кийин суу болуп калат. Эмен да, бул амбрелла. Жок. Ооба. Иши жок. Кол чатыр да? Кол чатыр. Амбрелла да сол. Англисчеси. Амбрелла. Дурус айтсаңыз, мен аңгичелик. Азаматсыз. Мынакей биздин атаандаштар 3-чү раунддагы сонун суроолорго жооп берди. Чогуу болуңуздар. 4-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 4-чү раунд биздин атаандаштар даяр. Бул раунддун ичинде азыр мен сиздерге 1 мүнөт убакыт берем. Мына ушул убакыт аралыгында башыңыздан өткөнбү, айтор болгон эле бир окуяны айтып беришиңиз керек болот. Мен 1 мүнөт ичинде мына ушул сиз окуяны айтып жаткан учурда бир сөздү кошом.
мына ошол сөздү сиздин окуяңызга кошуп кетишиңиз керек болот. Бир эле сөзбү? Бир эле сөз. Мен сөздөрдү кошуп кете берем, сиз окуяны айтып кете бересиз 1 мүнөт ичинде. Арасына аралаштырып кете бересиз. Аралаштырып кетебиз. Аман мырза, сизден баштадык. Мен любой окуядан баштап берейин да. Убакыт кеттик. Мында мен кечегиңден баштайын, Кече эртең менен, мурунку күн эртең менен турдум, ошо Кана Шанаев деген менен Энис Кулнат менен туруп, анан ооз жабарды үчүн оозду чогулчап, анан Токойго барып, Токойдон PlayStation ойноп, анан ал жерде ошо PlayStationда маймылдарды ойноп, маймыл деген оюн бар да. Бир кыз. Маймылдарды ойноп атса, бир кыз чыгып, эмне маймылдар менен ойнойсуңар деп айтты да. Китеп. Маймылдар менен ойнош эмне кыласың? Андан көрө китеп окубайсыңар деп бизге аркылы үйрөттү. Анан нараттан бир киши чыгып калды. Bir iş çıkıyor öyle, o maymunlar mı oynuyorsa kitap okursanlar, ondan sonra telefonda var, telefonda bütün malumatlar var dedi. YouTube'a giresinler dedi, YouTube'a giresinler, alçakta bütün süreçler olsa, özgürce kaktus'a mani etse, kaktusun köp bir paydası varken gözü galstuk. Ankendi gözü şunça paydası varken, anan bırak ben şundan kaspa galstuk'um var olsa da, galstuk'um da çeşit koydum telefonda spek. Nurlan Nasip. Anan bir malda telefon bana zona kaldı, kasam Nurlan Nasip da, mağaç çavle, pratan kadar koylarım jürüyor da aytıp kaldı. Anan ben ayttım Eki koyun ölüp kaldı ayttım. Bir ulakçı. Eki koyun ölüp kaldı ayttım. O ulakçı gelip durup eki koyun öldürüp koydu ayttım. WhatsApp. Anan keyin WhatsApp'ka aka telefondan emес WhatsApp'tan söyledi ayttım. WhatsApp'ka yazdı. WhatsApp'ka yazdı. WhatsApp'ta söyledi. Nurlan менен ne oldu aytsam. Diplom. Aka ошол диплом защитага байындаттым эле ошого эки кой сатып акча жеп коет деп айтты да. Азаматсыз. Азамат деген дос да бар эле да. Убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Эң сонун. Жогорку деңгээлде карайсыз. Күнәдисиге кезексизде. Сиздин окуяңызды болуп көрөлү кеттик. Кош кетет. Бир жолу Абан мырза жаржырайт деп чакырып калды да бир тайгачы. Анан кийин машина менен бардым. Өзүм машинам айдап барып токтотуп койсом, машинамдын жанында ит туруптур да. Анан сен машинам каранча турчу, анан барып барайчабы дедим да. Десем макул деп калды. Баклажка. Кирдим, ресторанга кирсем эле көп баклажка тизип коюптур. Анан буларды эмне кылышат экен? Балдар. Деп сурасам, буларды балдар ойношот экен деди да. Ана ойнойт турбай деп кирип, музыканттын жанына барсам, алмасыңсам колуңа деген ырың ырдабайсыңбы деди да. Лантаж. Десем, анан макул деп флешкадан издеп атсам, жаныма анын негизи дуэттер болчу да. Комментарий. Анан өзүм жалгыз ырдасам, аябай жаман комментарийлер жазылып кетпесин, ал өз дуэттер да деп айттым да. Анан урчулар ушинтип эле жүрө бербейм, эмне болуптур? Жаман комментарий да жазылып анча-мынча инстаграмдарда деди да. Лантаж. Клавиатура. Анда сен жүктөй бер анда флешканы, клавиатураң менен атын өзгөртүп койчу, Гүлназ деп эле деп айттым да. Маймыл. Анан макул деди эле, анан бир маалда эле карасам, Аман мырза маймыл эшитип келип атпайбы? Анан көрсө ошо ойноп экен да, маймылдар менен ойноп турганчы жаңы оюн ачыптыр. Бир алкаш. Сон турбайбы деп атсам эле, бир алкаш чуалба маймылдардын арысы дүрөп, бириси дүрөп, аябай жүдөттү да. Байкуш жаман эле болду го. Десем, ал оюндун шартында экен да, маймылдарды тарак менен тарап, сон прическа жасаш керек экен да. Анан кийин ошентип эле оюн башталды. Ошо айтайын деди. Эң сонун. 4-ч раундтун биринчи тапшырмасы сон дегенде кадыңыздар. Экинчи тапшырма. Бири-бириңиздерге суроо беришиңиздер керек болот. Суроону таба албай калса атаандашыңыз сиз айткан тапшырманы аткарат ушул жерден. Демек, Гүлназ эжеге сурооңузду берсеңиз болот. Любой суроо да? Ооба, болор. Кандай суроо? Неме, эми акча кармап атпайбыз күндө элечи. Кыргыз акча бирдиги качан кабыл алынган, анан ошо биринчи кабыл алып жүгүртүүгө жумшалганда канча сомдукка чейин болгон дейсиңиздер? 1995 23 июнда мен билетин ушуну калдым. 90 жылдарда, 95 жылда. Биз ал убакта жаш болчубуз дебейсиз. Бир тыйындан эсептесеңиз деле болот. Бир тыйын болгон, 50 тыйын болгон, көп болот. 10 тыйын болгон, 1 сом болгон, 5 сом болгон, 10 сом болгон, 20 сом, 50 сом, 100 сом болгон, 200 сом кийин чыкты. 200 сом чыкты. Анда жок болчу. 500 сом бар эле. Ушуну биле. Мен да билбейт Бар эле, мында эсеп бар. Бул жака туруп алайын, билбейт экен мен да. Экиңер көтөрүлөт. Ошондой болчу. Бирден 1000ге чейин бар болчу да. 1000ге чейин? Азыр эле 500ге чейин. 1000 эски 1 сомдор бар эле да.
ошол менен туура жооп айтайбы? Туура жоопту айтыңыз. Туура эмес болуп калды. Жообуңуз 93-жылы 10-майда. ошо айткан 5 майда Алгачкы сом жүргүзүлгөн, ооба, жүгүртүүгө жумшалганчы. Анан 20 сомго чейин эле болгон экен да. 6. 1 тыйын, 5 тыйын, 1 тыйын, 10 тыйын, анан 50 тыйын, анан 1 сом, 5 сом, 20 сом болгон экен. Может, 10 сом. Может да. Жок, 10 сомдон 20 сомго чейин. Может быть. Демек, сиздин тапшырмаңызды айтсаңыз болот. Аман мырза, эмне аткарып берсин? Мен ырларыман билесизби, ырлап беребизби? Сонодойсузбу? Анда алдыңыздарда Аман Ибраев. Астадарчысы Аман Ибраев. Ангена барматлы. Кайда чыгармасы менен. Сөзү болот. Жок, чүй баткенде жок. Сен издедим, үйүндү үзбөдүң. Аш Бишкекте жок, чүй баткенде жок, сен издедим, үмүттү үзбөдүң. Деген жерде. Да болду. Азамат, сиз эң сонун. Аман мырза, сизден суроомуз. Мен суроом бул, мен мындай эле сурайм. Логистик сурап коеюнбу? Оңойлоп эле берейин. Ооба. Бул логистикler жакшы болот экен. Жакшы болот экен да, баягы ожуз кыйын экен да. Так, бул таап алса мен бумага тапшырма бербейби? Жок, бербейм. Анда таапса болот экен да. Мисалы мына сиз Оштон Бишкекке самолет айдап баратасыз да? Мен Оштон Бишкекке самолет айдап бардым. Катуу борондор болду, катуу жаамдар жаадат. Бирок өтө ийилип менен самолет конду да. Ушунда летчиктин фамилиясы ким болот? Мен айдап баратсамбы? Мен летчикмин да. Калдарбекова. Турабы? Азамат, сиз өзүнүн фамилиясын унутуп калдыңыз. Кай жеринде эме бар экен, билип кете турган жери болот го. Папа менен Жамал Салым университетинде. Экинчи. Не болчу эле? Мен аткарбай калдым. Чуркатат беле? Ооба. Рингди айландырыппы. Ооба. Эң сонун. Экинчи тапшырмага да сонун жоопторду бердиңиздер. Эми экөөңүзгө бирдей суроолор берилет. 5 суроо. Кимиңиздер билсеңиздер, жооп берип кетериңиздер. Хорошо. Биринчи суроо. Эмне тоого барат, кайра кайтат, бирок ошол ордунда калат? Эмне тоого барат? Тоого барат, кайра кайтат, бирок ошол эле ордунда калат. Тоодо калып калабы? Эмне? Тоодо калабы? Ооба. Эмне тоого барат, Эмне тоого барат, кайра кайтат, бирок ошол эле ордунда калат? Булактагы суу эмеспи? Жок. Суу булак ордуна кала берет, сууну алып келишет да. Жок, дагы. Ушуга окшошпу? Тоого барат биринчи. Челек. Биринчи барып анан кайра кайтат. Челек. Бирок ошол эле ордунда калат. Тоого барып, Тоого барат, кайра кайтат, ордунда калат. Бул тайынып калдым. жок, мындай мен логикамын жакын. Кымыздын баары эмеси эмеспи? Жок. Кымызга эч кандай тиешеси Жок, жок. бул мындай логикалык кыйшайган суроолор да. Жылкы же эшек пешек эмеспи? Жок. Алар келет да анан. Барат кайра келет? Жакындадыңыз. Ушундай жаныбарбы? Жок, жаныбар эмес. Жаны жок бул нерсе. Жайытпы, жайыт. Тана. Жайыт. Неме да? Болбот экен. Не экенин айтып көрсөңүз, может ошонун жанында. Болбот экен. Жок. Бул Не айтчы? тоого кеткен жол болчу. Экинчи суроо. Жайыт деп мен жакындаган экем да. Жакындаган экенсиз, бирок таппадыңыз. Менде агайыны, эже карындаш да жок. Бирок бул баланын атасы менин атамдын баласы болот. Мен да. Сиз азаматсыз. Мен Кийинки суроо. Үй курулганда бир нерсе сөзсүз кошо курулат. Ал ар бир бөлмөдө сөзсүз болот. Ар бир бөлмөдө? Ооба. Не? Кышпы? Дагы. Дуал? Дагы. Жакындадыңыз. Үй Дуал, курулганда кыш, кошо курулат. шыбак, кылай, эшиктин кармагычы. Айне үйдүн ээси дейсиз. Жок, үйдүн ээси ар бир Үй менен кошо курулат, Үй менен кошо курулат. Ар бир бөлмөдө болот. Бул эмне болушу мүмкүн? ошо кыш мисалы болот да ар бир бөлмөгө кыш менен курулат. Жакындадыңыз. Цемент, кылай, үй курулганда Дуал. кошо курулат. Дуал. Айнек. потолок. Дуал дагы. Ушулардын бирөөсү? Үйдүн бир бөлүгү. Пол. Жок, эме да. Пол эмеспи? Пол. Эмес. Пол, потолок, дуал. Үйдүн Айнекпи, терезе? жок. Дагы улантабыз. Үйдүн бурчу болчу.
Дуал да ал. Ошо дуал экөө бир тууганда бурчтар менен. Таанышты дейсиз. Дуал дегенде дээрлик тааппыз да. Дээрлик таапсыз. Кийинки суроо. Машина 70 км/сааттын ылдамдыкта бара жатат. Так. Оң тарапка бурулуш керек. Кайсыл баллону айланбай. Запасной. Мен суроону бергенче таап алдыңыздар. Азаматсыздар. Мынакей биздин атаандаштар 4-чү раунддун сонун суроолоруна жооп беришти. Кыска тунугу, андан соң жалпы жыйынтыктарды чыгарабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ринг Шоу программасынын 4-чү чыгарылышы бүгүн 4 раунддун ичинде көптөгөн суроолорго жооп берип, Гүлназ Чыныбек кызы жеңүүчү аталды. Азаматсыз, куттуктайбыз. Атаандашыңызды куттуктап койсоңуз болот. Давай, братан. Рахмат. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин атаандаштар өзгөчө сонун деңгээлде бүгүнкү эфирибизде жыйынтыкташты. Мыкты шоу менен алып баруучу Аман Ибраев жана эстрада ырчысы Гүлназ Чыныбек кызы. Ринг Шоу программасы 4-чү чыгарылыш биздин атаандаштар өзгөчө сонун деңгээлде эфирдик маалайды жалпы көрөрмандарыбызга тартуулады болуш керек. Биздин өнөктөштөрүбүз тарабынан барбол таттуулары, Гүлназ эжеке. Адал, таттуу, таза таттуулар сизге орозоңуздар кабыл болсун. Ош шаарында жейсиздер. Эми кийинки өнөктөшүбүз Ош шаарындагы Тиара сулуулук салонунан акысыз сертификат жана ошондой эле Карс такси кызматына 175 номерлуу Карс такси кызматы. Сизге дагы ошондой эле Тиара сулуулук салонуна акысыз сертификат жана ошондой эле Карс такси кызматына 2 кишилик чакыруу баракчасы. Эми сиздерге эркин микрофон жалпы көрөрмандарыбызга жана кыргыз элибизге кыскача кабыл тилеңиздер. Ооба, адаттагыдай эмес, башкача берүү экен. Чакырганыңарга рахмат. Биз ушу чыгармачыл адамдар ушундай гана тамашалуу таймаштарда гана күч сынашып жүрө берели, анын чыныгы бойго түшпөйлү эч качан. Ал эми жалпы кыргыз журтчулугуна, көрүүчүлөргө заманыбыз тынч болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун, тилеген ой максат, ниеттердин бардыгы орундалсын. Дайыма бар болуңуздар. Аман мырза, сизден. Дайбы жыл Рамазан айыңыздар менен урматтуу мусулмандар. Бул айда канчалык беришен болсоң, Аллах ошончо андан да көп берет дейт. Андыктан баарыңыздарга ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Алим 7 каналга ар дайым ийгиликтер коштосун. 7 каналды мен өзүм да жакшы көрөм. Мына өзгөчө барболдун таттууларын жакшы көрөм. Рахмат чоң. Азаматсыз. Эң сонун. Ырдаттуу телекөрүүчүлөр, 5-чи чыгарылышта сиздер менен амандашабыз. Кызматыңызда Бектур Жумабаев болдум. Биз менен бирге болуңуздар. Бар болгула достор.